Кедейлер кылган, бирок байлар кылбаган 7 нерсе. Биринчи. Кедей адам телевизор көрөт. Ал эми бай адам китеп окуйт. Сен өзүңдүн канча убактыңды телевизордун алдында өткөзөсүң? Жана акыркы жолу окуган китебиң кайсы жана качан болгон? Экинчи. Кедей адам убактысына иштеген убактысына жараша акча алат. Ал эми бай адам кылган ишинин жыйынтыгына жараша акча алат. Мисалы, сен Макдональдста иштейсиң дейли. Балким сен дүйнөдөгү эң мыкты тазалык кызматкерисиң. Бирок Макдональдс үчүн сен кандай деңгээлде баалуу адамсың? Ал эми бай адам ишинин убактысына эмес, ишинин жыйынтыгына акча алат. Мисалы, кандайдыр бир азыктын үстүнөн иштеп жатабыз дейли. Ал азыкты иштеп чыгыш үчүн биз айлар, жылдар бою эмгектендик. Дүкөндөргө алып чыктык, бирок ийгиликке жеткен жокпуз. Сата алган жокпуз. Жана бизге пайда алып келген жок. Акча алып келген жок. Жана ага канча өмүрүбүздү, канча убактыбызды, мээнетибизди жумшаганыбызды эч ким билбейт. Ал жолдо кандай гана кыйынчылыктарды көрдүк, эч кимге кызык эмес. Бирок аларга биздин жыйынтык кызык. Ошон үчүн дүйнөдөгү мыкты спортчулар дагы кетирген убактысы үчүн эмес, кылган мээнети үчүн эмес, көргөн кыйынчылыктары үчүн эмес, эң аягындагы алып келген жыйынтыгы үчүн акча алат. Үчүнчү. Кедей адам жолу болбой ийгиликсиз калса, башка бирөөлөрдү күнөөлөйт. Ал эми бай адам өзүнүн ийгиликсиздигинин жоопкерчилигин өз мойнуна алат. Эгер өзүңүздөр байкасаңыздар, кедей адамдын кыйынчылыгында сөзсүз бирөө күнөөлүү. Экономика, мамлекет, башчысы, жумушу, же шаары, же кошунасы, же достору, айтор алардын кыйынчылыгында сөзсүз бирөө күнөөлүү. Ал кыйынчылык балким өзүнүн жеке катасы экенин эч качан мойнуна албайт. Ал эми байлар ал кыйынчылыктын жоопкерчилигин өздөрүнө алат. Эгер сенин жашооң кыйын болсо, бул сенин катаң. Биз ар бир кылганыбызга өзүбүз жоопкерчиликтебиз. Эгерде башыңа келген кыйынчылыкты өз жоопкерчилигиңе алсаң, ал сага күч болуп берет. Ошол жагдайыңды өзгөртүүгө, балким башка бир жолдорду табууга сага күч болуп берет. Төртүнчү. Кедей адам акчасын сактаганга аракет кылат. Ал эми бай адам акчасын ишке салганга аракет кылат. Кедей адам айтат: "Эртең мененки кофеңди ичпей, ал жактан, бул жактан бир аз акча үнөмдө. Учакта биринчи класс менен учпа, эконом класс менен уч. Ал жактан, бул жактан бир аз тыйын үнөмдө. А бирок ошол тыйының тыйын бойдон калды. Бир аз тыйын үнөмдөп, сен байыбайсың. Сенин алдыңда акча үнөмдөө маселеси турган жок. Сенин алдыңда киреше маселеси турат. Акчаңды ишке салганга сенин алдыңда көбүрөөк киреше табуу маселеси турат. Бешинчи. Кедей адам баарын билет. Ал эми бай адам дайым үйрөнүүдө жүрөт. Билесиңерби? Кедей адам көбүнчө кежир болот. Дайыма өз ойлорун айткылары келет. Саясат тууралуу болобу, спорт тууралуу болобу, мамлекет тууралуу болобу. Кандай гана болбосун, бир нерсе үйрөнүүнүн ордуна ар бир майда нерседе өздөрүнүн оюн айткылары келет. Ал эми бай адам дайыма үйрөнүүнүн үстүндө жүрөт. Алар сурашат, угушат, китеп окушат жана үйрөнүүнү токтотушпайт. Ар кайсы жерде өздөрүнүн оюн айтуунун ордуна алар үйрөнүшөт. Билесиңерби, эмне үчүн кедейлер дайым оюн айткысы келет? Анткени бул кичинекей болсо дагы өздөрүнө көңүл бурдуруунун жолу. Алыска барбастан, мына ушул менин видеолорумду көрүп жаткандардын арасында дагы бар. Ден, сен антсең болмок, сен минтсең болмок, сен мындай кылсаң болмок деген сөздөрдү угуп күлкүм келет. Мен аларга суроо бергим келет. Сен өзүң эмнени кыйраттың? Мага көрсөтчү. Айтчы, акыркы жолу сен эмне иш бүтүрдүң? 500 долларлыкпы? 1000 долларлыкпы? 2000 долларлыкпы? 5000 долларлыкпы? 10 000 долларлыкпы? 100 000 долларлыкпы? Эмне иш бүтүрдүң? Мына, сенин оюң маанилүү эмес. Билип кой. Сенин кирешең сенин кылганыңа жараша өсөт. Жана байлыгың өзүңдүн аракетиңе жараша көбөйөт. Алтынчы. Кедейлер акча бул баардык жамандыктын башаты деп ойлошот. Ал эми байлар кедейлик бул баардык жамандыктын башаты деп билишет. Акча бул баардык жамандыктын башаты деп балким уккандырсыңар. Жок, акчанын жоктугу бул баардык жамандыктын башаты. Мисалы, кээ бир кедей жерлерди алалы. Ал жактан кылмыштуулукту, баңгичиликти жана көптөгөн балелерди көрөсүң. Адам баласынын тарыхында кайсы бир банкты Rolls-Royce менен келип тоногондор болгон эмес. Айласыздык, акчанын жоктугу ушул баардык баленин себеби. Акча бул же жамандыкка иштетүүчү, же жакшылыкка иштетүүчү бир курал. Бунун баары өзүңө байланыштуу. Жетинчи. Кедей адамдардыкы лотереялуу ой жүгүртүү.
Ал эми бай адамдардыкы иш аракеттүү, ой жүгүртүү. Өзүңөр байкасаңар, көпчүлүк адамдар лотерея сатып алып байып кетүүгө ишенишет. Утуп алуу шансы жокко эсе экенин билсе дагы, алар бул фантазияны сатып алышат. Эгер утуп калсам, үй сатып алам, жумуштан кетем, эс алам деп үмүттөнүшөт. Жок, бай адамдар иш аракетке ишенишет. Биз билебиз, бул нерселер бизден көз каранды экендигин. Буну мен жасайм, бунун ийгилигине мен жетем. Мага кандайдыр бир үчүнчү жактарга ишенүүнүн жана кескин түрдө лотерея сатып алуунун кереги жок. Бунун баарын мен өзүм кылам. Мына булар кедейлер кылган жана байлар кылбаган 7 нерсе.